Сыкат байке, сизге бүгүн больницага ал акыбалыңызды көрүп коелу деп келдик. Өзүңүздүн ал акыбалыңыз жакшы элеби? Жакшы, рахмат. Эмне себептен азыркы убакта больницада дарыланып атасыз? Кандай себеп болду? Негизи жанагы бийлик алмашуу болду го күзүндөчү. Ошодон кийин бир аз ооруп билесиңерби, 20 күн жатып чыккан. Анда көп ошо стресс алыппыз. Анан кийин мэрияда иштеп, декабрдан баштап иштеп, аякта да көп мындай бир ошо элге кызмат кылам деп көптөгөн талаш тартыштардын ичинде жүрдүм. Көрдүңөр ошо элем Нариман Тулеевди кетиргенде, андан кийин дагы 2-3 мэр алмашып кетти Наримандан кийин эле. Анан ошо чарчаптым да эмоционалдуу. Акыркы ошол түрткү болгону өзүбүздүн душман алыстан чыкпай жакынынан чыгат дегендей. Ушу бир өзүбүздүн ич арабызда дагы ушундай стресске алып барышты да. Бул Максат Мамыткановдун жанында жүргөн балдар келип ушул бир туура эмес мамиле кылышты. Айрыкча ушул мындай моралдык жактан мен чарчадым. Анткени мен аларга ишенгенмин да, ишенип мындай жакын көрүп, жанын берип, ошолор менен чогуу кылалы десем, ушундай бир эме кылганда бир аз стресс болдум. Действительно депрессия болуп, анан ошого бир аз мына нервтерди эс алдырайын деп, мына 2-3 күндөн бери жакта турам. Ошол. Түшүнүктүү. Эл журт ичинде суроо жаралып жатат азыркы убакытта Аскат Осмонов чоң газаттан чыгып кеткен деген. Ушул далилдей аласызбы ушул? Жок, биз мына күздөн баштап эле Максат Мамыткановдун артынан жүрдүк да. Ушул бир жакшы бир нукка салабы экен, баягы айткан сөздөргө сөзүнө турабы экен, иллюстрацияга күрөшөбү экен, чоң газатты алып кетеби экен деп биз артынан жүрдүк күздөн беричи. Бирок такыр бизди карабай койгондуктан анан өзүбүз чоң газат элдик кыймыл деп ачканбыз. Анан мына жакын арада эртең 12 апрель болуп калат эртең. Эртең ошол жыйынга чакырып мени ошо официалдуу расмий чоң газат кыймылдын лидери болуп тур деп суранып атышат. Председатель, төрагасы деп коет, элдик кыймыл. Коомдук бирикменин. Анан макул деп ошо эртең барайын деп атам. Негизи бул чоң газат партия Максат Мамытканов эч кимге мындай жолотпой, өзү деле айтты го, баарын иллюстрация кылып атабыз деп. Ошого мындай толковый балдарды көбүн кетирилгенде ызаланып калдык да. Анан мен дагы ошого нааразычылык билдирдим. Facebook баракчаман дагы айттым. Бул деген тескери кылып атат. Кайра бизди иллюстрация кылып атат. Көпөстөрдү иллюстрация кылып албай, башка коррупционерлер менен күрөшө албай, жанында жүргөн, ошо мындай кызмат кылып, салымын кошуп, мындай моралдык дагы, материалдык дагы салымын кошкон жигиттерди кайра баарын четинен ыдыратып, ошондой бир оюн жүргүзгөн үчүн нааразычылык пайда болду. Ошого биз элдик кыймыл деп азыр чогулуп атабыз. Ошол негизи чоң газатты таштабайбыз, анткени элдик бул элдики да, бул Максат Мамыткановдуку эмес. Ал өзү партиянын жетектеси да, биз кыймыл менен азыр иш кылалы деп атабыз. Максат Мамытканов дагы чоң газатты жок кылуу боюнча бир тапшырма алган деген дагы сөздөр болуп атат. Ушуну өзүңүз кандай бир пикир бере аласызбы? Мен негизи азыр кичине даяр эмес элем, бирок мен айтканмын өзүм баракчаман дагы. Могу ашканадан отуруп алып, баарын ачыктап берем. Азыр эми ошондой суроо берип калдың. Эми айтат элем, бул жерде ошол ачык анык эле билинип турат. Бул бирөөнүн тапшырмасы менен, жогору жактын тапшырмасы менен ошо күчтүү партияны, мындай айтканда аты чыгып бренд болуп калган партияны жокко чыгаруу ишин аракетин кылып атат. Бирок биз болбой эле кайра эле өзүбүз биригип, коомдук бирикме аркылуу кетели деп атабыз. Ошол эле идеябыз менен, мурдагы идеябыз. Азыркы убакта сиз мэрияда кандай жумушту аткарып жүрөсүз? Азыркы тапта мен ошол эле кеңешчисимин, мэрдин кеңешчиси.
мына билесиңер, декабрдан баштап иштедим. Балбак Зарлыкович өзү жеке чакырган мени, ошондо милдетин аткаруучу, мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев чакырган. Андан кийин ортодон дагы бир Нургазиев деген келип бир күн отурбай эле кетип калды. Андан кийин мына Кудайбергенов Бактыбек Жапарович өзү чакырып иштей бер, чогуу иштейли деди. Азыр иштеп атам кеңешчи. Бизге келип түшкөн видео тасма боюнча ошол максаттын эркулдары ошондо сизге мэрияга кабинетиңизге келип ушундай агрессивдүү күч көргүзүп атышат да? Жок, менин кабинетиме келген жок, ошол булар каралоо максатында түз эле мэрге кирип атышат. Бактыбек Жапаровичке кирип мени каралап, жала жаап, чоң казак партиянын атынан отурат, жумуштан чыгарып кой деген сөздөргө чейин айтылыптыр. Мен ошону билбей калдым. Андан кийин башка кабинетте, экинчи кабатта башка кабинетке чакырып калышты. Ошол жерге түшсөм, ончакты кишилер келиптир, ошол Максат Мамыткановдун жанында жүргөндөр. Алар болсо мени ошо жаман оюнда жумуштан кетиргиси келип, ачык элечи жамандап келишиптир. Бирок мен беттерин айттым, ал жерде күбөлөр бар. Айтышты алар деле. Бул Асхат Осмонов өзү жеке келген жумушка. Мэрдин чакыруусу менен эч кандай чоң казаты жок эле. Мага Максат Мамытканов бир дагы жардам берген жок, ачык айткандачы. Ал жерге жумушка орношконго дагы бир дагы сурап да койгон жок. Эми булар жаман оюнду ойлоп атат, мен ошо Максат Мамыткановдун же партиянын аты менен келдим депчи. Жок, мен Нариманды айдаганда деле өзүм жеке барып эле айткам, иллюстрация кылабыз деп. Азыр деле ошо жеке өзүм мэрдин чакыруусу менен иштеп атам. Бирок азыр бүгүн шайлоо өтүп атат, жыйынтыгын көрөбүз. Эгерде Нариман Тилеев же башка бирөө мэр болуп калса, мен балким алар менен Нариман менен иштеше албайм да, ачык эле айтканда. Алар менен иштешпейм, кайра мен оппозиция болом. Максат Мамытканов боюнча ошо өзүңүздөрдүн ичара кандай келишпестиктер бар? Максат Мамыткановду биз билесиңер, аябай алдыга сүрүп, вице премьер-министрге чейин алып бардык. Ага мен жеке катыштым, өкмөт үйүндө координациялык кеңешмеде жүргөндө ошол Садыр Нуркожоевичке сунуштаганбыз. Ошонун ичинде мен да бар болчумун. Анан бул кызматка отурганда эле башкача адам экенин көргөзүп койду. Бизди жакшы мындай алып барган жок. Мен канча барсам дагы партияны мындай ыдыратып, ошондой эле саясатын жүргүзө баштады. Мындай билимдүү адамдарды жоготуп, билеги күчтүү жана андай эркулдарды чогултуп алды жаныначы. Ошондо мен наразычылык болду, биринчиси. Экинчиси жанагы өзү сөз берген, сүйлөгөн сөздөрүнө такыр карама каршы чыкты. Жанагы эле жетим тоо, кайра эле Кумтөрдү эчтеке козгогон жок. Иллюстрация дегендин лысын дагы айткан жок. Андан сырткары жана видеолорду баягы 2-сентябрда чыгып калган, шайлоонун астында чыгып калган видеолорго касам ичкен да бул бизге. Ал калп, ал жала деп болбой койгон, моюн албай. Ошолордун тастыкталган мындай айтканда аргументтери, далилдери дагы пайда боло баштады. Мына ушул күнгө чейин бир топ чогулду. Жана Яшинг орустардан акча алган, бир американецтерден акча алган, жана бизнесмендерден акча алган, баары далилденип атат. Эми баягы кыңыр иш 40 күндө билинет дегенде билинип атат да. Андан сырткары да эң чоң биздин бунун чоң катачылыгы бул азыркы бүгүн өтүп аткан жергиликтүү кеңеш жана шаардык кеңешке биздин чоң казак партиясынын, элдин партиясынын, өзүнүкү эмес бул. Өзүн ошону чыгарбай койду. Турат Акимовдон партияны бербей койду. Биз айттык, партияны берип кой, сен кызматта отурсаң, алып бара албасаң берип кой десек, аны дагы берген жок. Демек бул атайын жүргүзүп аткан бир саясаты. Балким өйдө жактан буйрук алды, биз ошондой эле түшүнүп атабыз. Балким ушу чоң казатты ыдыратып жок кыл деген бир буйрук менен саясаттын үстүндө иштеп атат. Анан мына көптөгөн жигиттер, мен артыман келген бир 10 чакты жигит кыздар келген, акчаларын кошкон, өздөрү да бекер иштеп берген. Эми алар милдет кылбайт, бирок аларды да чыгарып салып атпайбы? Анан мен айттым, өзүнө чалып, канча жол чалсам жооп бербейт. Анан жазганга туура келди. Азыр жооп бербесең, биз анда башкача кылабыз. Анда биз нараачылыкты элге чыгарабыз десек, анан чыкты, айткан, ооба берем деген. Мен дагы канча салым бар, эми баягы
майдаланбай эле коелу дедим. Бул жерде кеп акчада эмес, бирок көптөгөн жигит кыздар ошол эле жанагы энелер, апалар 500 сомдон, 1000 сомдон ишенип берди да, бул жерде ишеним да сатып кетип атат да. Аны айтпай деп эле баарын иллюстрация кылып туруп, мен лидермин, мен баарын тазалайм, мен иллюстрация кылам деп бизди иллюстрация кылып атат. Тиги көпөстөрдү, коррупционерлерди айткан жок, кумтөрдү айткан жок. Бизди ушундай иллюстрация кылып атат да. Ошого мен мына силер келбесең дагы инем айтат элем мен, могул булардын былыктарын, ошол эле жанында жүргөн жанагы эркулдардын былыктарын баардыгын кухнядан айтып берейин деген. Алардын кандай иш козголгонун, мэриядан канча акча жеп кеткен. Бирок мен азыр сен мында келип калдың, конок болуп элечи. Сага ошо кыскача айтып коеюн. Мунун баары чыгат. Мына палатадан баштадык. Палата говорит, показывает, палата болуп. Эми мунун сериясы да улана берет. Бүт баарын ачып беребиз. Элдин астында биз жүзүбүз жарык болуш керек. Анткени канча деген адамдардын батасын алдык. Айтып атпайбы, 50 сомдон, 100 сомдон чогултуп берген кемпир чалдар болду. Ошолордун мындай мүдө калоосун биз аткара алган жокпуз да. Эми баары менен сурап атат. Мен лидер эмесмин. Мен Максат Мамытхан лидерликти, жоопкерчиликти алган. Анан азыр мына эртең буюрса чоң жыйын болот. Жанагы чоң казак элдик кыймылын түптөдүк. Элдик кыймыл эле. Ошол коомдук бирикмеге мен да суранып атышат, башкалар да көргөзүп атышат, төрагалык кылып берди. Макул, мен азыр шайлоо жыйынтыгын көрүп, жумуштан чыгып, ошону алып барам, баардыгын ачыктап берем. Керек болсо Максат Мамытхановду дебатка чакырам, түз эфирге. Ошол жерден жүзүн бетине коюп берем. Мына көпчүлүгү комментарийлерди окуп атам, эркекче сүйлөшпөйсүң. Качып жүрсөң кантип сүйлөшөм? Жооп бербей атса кантип сүйлөшөм? Жана 10 чакты билеги күчтүү балдарын мэрияга жөнөтүп атса, наезд кылып, мен кантип сүйлөшөм? Ошон үчүн эгерде мына калыстыкты кааласаңар, талап кылгыла. Максат Мамытханов мен менен түз эфирге дебатка чыксын. Мен ошол жерден коюп берем деп. Чоң рахмат Аскат байке. Ден соолугуңуз чың болсун. Эртерээк сакайып кеткениңизди Палата каалайбыз. продолжается. Чоң рахмат. Рахмат.